Көсө бул жерде адамдар тарбияланып, мүнөздөрү калыптанып, эмгекке болгон мамиле бекемделет. Балдарыбыз келечегибиз туура тарбияласак, бактылуу карылыгыбыз деп айткан улуу сөздү тулам. Бүгүн кандай коом өсүп келе жатат, жаштарга кантип тарбия берүүгө болот? Аны биз китептерден окуп билебиз. Өзүмдүн кыска тарыхымда ушу жаштарга үлгү болсун деп ушу жазганда, мен Болгарияда калпакчан жүргөм да. Бир жигит экөөбүз калпакчан жүрөбүз. Түрктөр улам менен ассаламу алейкум деп келип, учурашып, кучакташып, мусулмансыңбы деп сурап ушинтип кетет да. Анан ошо жанымда жүргөн досума айттым да, кел арабча үйрөнөлү деп. Мен ойлогом да, арабча деген бул дин деп. Анан ал англисче үйрөнүш керек деди. Анан экөөбүз кайра кайтып келатканда мен Москвадан арабско-русский словарь алдым да. Анан келип окусам окулбайт да. Анан атама айттым, ата, мен китепти окуй албай атам деп. Анан атам шарт эле айтты, мына жерде Курт молда билет, жүрүп барабыз деп. Анан барсак Курт молда, балам буну эмне кыласың дейт. Анан мен айттым, мына ушундай мени Болгарияда аябай түрктөр сыйлап, учурашып, мусулмансыңбы деп атты. Анан мусулмансың дегенде эмне дедің десе, мен айттым, ооба дедим. Десем, балам, антип айтпайт да, мусулмансың дегенде Альхамдулилла мусулман деп айтыш керек деди да. Дин аалымы жана коомдук ишмер Өзбек Ажы Шутунов 1958-жылы Талас облусунун Кара-Бура районунда туулган. 1975-жылы Кыргыз мамлекеттик медицина институтуна тапшырып, 1981-жылы ийгиликти аяктаган. Жогорку билимдүү медицина тармагында 26 ойлоп табуу, 30га жакын илимий эмгектерди жараткан. Жакшы сыпаттар ошо жанагы адамгерчилик сыпаттары сөзсүз болуш керек. Буну кичинекейинен баштап, детсадтан баштап, мектептен баштап ошо сыпаттарга тарбияланыш керек. Ошо жакшы сыпаттарга үйрөтүлүп, катуу тарбияланып, анан жаман сыпаттан арылтыш керек да. Тарбиялоо деген бул көнүктүрүү. Ошол биз айткан сыпат анын мүнөзү болуп калгыча, мүнөзү болуп калыпталып калгыча. Мисалы, ушундай терең сиңет, ошол жакшы сыпат. Мисалы, алдабоо деген. Анан онун алдап койбойсуңбу десе, ушуну кантип алдайм, ушу алдаганда болобу, урдабайлы десе, ушу кантип урдайлы, ушу болмок беле, ушу кантип ушундай ишке барабыз дегендей болуп калыш керек да. Эч качан бирөөдүн мүлкүн албоо, тийбөө, бирөөдүкүн жебөө, бирөөдүн акысын. Мына ушул сыпаттар биз сиңирип коюш керек да. Өзбек Ажы Шутуновдун башынан өткөргөн турмуштагы сабактары, кызыктуу окуялары, дин иштерин жайылтуудагы эмгектерин Менин Газалым китебине камтыган. Ал өзүнүн көп жылдык изилдөөлөрүнөн улам, жаман менен жакшыны, ак менен караны, сабырдуулук, адамдагы асыл сапат жана адамдарды туура жолго салуу үчүн атайын сүрөттөрү менен плакаттарды чыгарган. 400ден ашык плакат жаздык. Ошо тарбиялык, каада салтка эмете турган, түшүндүрө турган, динге, каада салтка, үй бүлөгө, өтө өзгөчө үй бүлөгө көп көңүл бурганда, мына азыр көрүнүп атат. Мына жылдан жылга ажырашуу аябай көбөйүп атат да. Ошо себебинин бүт баары ошо түшүнбөйт, билбейт. Ата энеге мамиле, мугалимге мамиле, Алла Таала элибизге хидаят берсин, түз жол берсин, ынтымак берсин. Улууга урмат, кичүүгө ызат кылуу тарбиянын баштапкы үй бүлөдөн, анан коомдон башталат эмеспи? Адамды адам гана тарбиялайт. Ким кандай иш жасабасын, башкаларга үлгү болушу зарыл. Ал Тургай Оомдун законун дагы айкалыштырып, өзүнүн тажрыйбасын көрсөткөн. Оомдун закону бар. Токтун күчү деген. Анан ошондой Оомдун законуна дал окшош кылган. Канчалык напряжение көп болсо, мисалы 10 000, 15 000 берет вольт напряжение. Сопредение азета. Анан бул эменикинде ошондой кылганда, ыймандыкында канчалык ыймандын күчү көп болсо, мисалы коомдо аябай ушу ыйманды катуу бере берсек, ошончолук жакшы иштер көбөйүп, жаман иштер, күнөө иштер жок болот да. Өзбек Ажы Шутунов ислам динин жайылтууда массалык маалымат каражаттары аркылуу көп жылдарда диний маалыматтарды жеткирип турган. Анын демилгеси менен мектептерде ыйман сабагы киргизилген.